Дагы бир жолу салык кызматынын кызыктыруучу лотереясы жөнүндө. Бүгүнкү күндө лотереянын катышуучуларынын саны 122.400 катышуучу болду. Биздин кызыктыруучу лотерея үстүбүздөгү жылдын 10-майында старт алган. Лотереянын эң негизги максаты бул биздин жарандарды ар бир сатып алууда контролдук кассалык чектерди талап кылууга көндүрүү. Лотерея 3 этапта болуп өтөт. Бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, биринчи этап 1-июлда биздин Ала Тоо борбордук аянтыбызда болуп өткөн. Экинчи этап 1-октябрда болуп өтөт. Мамлекеттик салык кызматы лотереянын активдүү катышуучуларынын жардамы менен бүгүнкү күндө көмүскө экономиканы түзгөн көптөгөн ишкерлерди таап чыгууда. Лотереянын экинчи утушунда көптөгөн үй тиричилик техникасы, смартфондор, айфондор, ошондой эле баш байге Kia Rio маркасындагы автоунаа ойнотулат. Урматтуу мекендештер, салык кызматы биздин мекендештерди лотереяга активдүү катышууга чакырат. Ар бир сатып алууда чектерди талап кылыш керек. Салык чек мобилдик тиркемеси аркылуу чектин бетиндеги QR кодду сканерлеп алыш керек. Мамлекеттик салык кызматы биздин жарандарды биздин лотереянын активдүү катышуучусу болушуна чакырат. Салык чек мобилдик тиркемесин көчүрүп алыңыздар. Мобилдик тиркеменин жардамы менен ар бир соодада талап кылынган кассалык чектин бетиндеги QR кодду сканерлеп биздин лотереянын экинчи утушуна катышыңыздар.